Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз кыргыз тили сабагынын боюнча санатоштун жазылышы деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты санатошторду жазуудагы эрежелерди үйрөнөбүз. Санатошторду жазууда туура жазууга машыгабыз. Санатоштордун түрлөрүн өткөнбүз. Эсептик, иреттик, чамалама, жамдама, топ жана болчок. Эсептик сандарга мужу уланганда сан менен бирге жазылат. Мисал үчүн 40-тай, 60-чы, 100-дөй. Ал эми төмөнкү эсептик сандарга 2 л тыбышы катар жазылат. Миллион, миллиард, триллион, триллиард. Аягы үндүлөр менен бүткөн эсептик санатошторго инчи мучосу уланганда инчи мучосунун башкы үндүсү түшүп калат. Мисалы, экинчи бунда үндүсү түшүп калды. Иреттик сандар төмөндөгүдөй жазылат. Цифра менен кийинки сөздөрдүн ортосуна дефис коюлуп жазылат. Мисалы, 1989 жылдын 23 сентябрында Кыргыз Республикасынын Жогору Кеңешинин кезексиз чакырылган 11 сессиясында кыргыз тили жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бунда 1989 жылдын дегендин ортосунда дефис коюлат. 23 сентябрдын дегендин ортосунда дефис коюлат. 11 сессиясында дегендин ортосунда дефис коюлат. Иреттик сандар рим цифрасы аркылуу берилсе, дефис коюлбайт, бөлөк жазылат. Мисалы, 6 класс, 21 кылым, 10 глава. Санатоштор жакын, чамалуу, чакты, ашык деген сөздөр жана башка сөз түркүмдөрү менен жанаша айтылган учурда бөлчөк жазылат. Мисалы, 10гө жакын, 20дан ашуун, 40 чамалуу, 15 сом, 100 китеп. Болчок сан атооштор айрым-айрым жазылат. 10дон 5, 3,4дөн 1, 7ден 2. Топ санатооч сандардын топ-тобун, чамасын билдирип, 2 ирет кайталанып айтылган сандар дефис аркылуу жазылат. Мисалы, 5, 5ден, 10, 10дон, 5, 6. Татаал сандар цифра менен да, сөз менен да жазылат. Мисалы, 13, 32, 45, 105. Биздин класста 32 окуучу бар. Туура жазабыз. Бул жерде ката жазылган, силер оңдойсуңар. Мен 6 класста окуймун. Биз 21 кылым жаштары. Айла 6 болсо акыл 7. Ким Шамдагай оюнун ордубузда аткарабыз. 40 кыл куйрук, 40 кыл куйрук, 40 кыл куйрук ичинде кыргый кызыл кыл куйрук. Бир топ тет, бир топ турп, бир топ титтин түбүндө бир топ турп. Буну жаттайбыз. Сүйлөмдөрдү толуктагылар. Жыйналышта татаал санаточ коюп окуучу сүйлөдү. Бунда татаал санаточ коебуз. Жыйналышта 5-6 окуучу сүйлөдү. Буларды ошо коюп чыгасыңар өзүңөр. Классыңардагы окуучуларды мисал кылып санаточтон сүйлөм түзгүлөр. Жаратылыш көрүнүштөрдүн мисал кылып санатоштон сүйлөм түзгүлөр. Ал эми тапшырма дептерибизге бардыгы жазылгандарды конспект кылабыз, берилген тапшырмаларды аткарабыз. Сабагыбыз соңуна чыкты. Активдүү катышкан окуучулар бааланат. Саламатта калыңыздар.